Бүт адамзат күтүлбөгөн жерде жок болуп кетсе эмне болот? Адамдар бардык жерде жайгашкан. Биздин жердин эң алыскы бурчтарында кездештирүүгө болот. Джунгли, океандар, тундра. Биздин таасирибиз ушунчалык маанилүү болгондуктан, көпчүлүк окумуштуулар адамзат жердин геологиялык тарыхында өчпөс из калтырды. Күтүлбөгөн жерден адамзаттын ар бир мүчөсү жок болуп кетсе эмне болот? Кароосуз калса, биздин кээ бир жандыктар көзөмөлдөн чыгып кетишет. Бир нече саат өтүп, жогорку деңгээлде өнүккөн өнөр жай аймактарында жалын колонналары асманга урунат. Мисалы, Батыш Индияда, Америка Кошмо Штаттарынын түштүгүндө жана Түштүк Кореяда, Лондон, Москва жана Нью-Йорк сыяктуу шаарлардын жер алдындагы темир жол тармактарын 3 күндүн ичинде эле суу каптайт. Биринчи жуманын аягында көпчүлүк авариялык генераторлор иштен чыгат жана от күйүп бүткөндөн кийин жер кылым ичинде биринчи жолу караңгылыкка батат. Биринчи айдан кийин өзгөрүү ылдамдыгы басаңдайт. 20 жылдан кийин жолдордун бетон кабыгы отоо чөптөрдөн жана бак тарактардын тамырларынан жок болот. Болжол менен ошол эле учурда суу каптаган тоннелдер шаарлардын көчөлөрүн жууп, дарыяларга айланат. Мелүүн климаттык шарттарда бул суу топтомдору мезгил алмашкан сайын тоңуп, эрип, тротуарларга жана бетон пайдалууларга зыян келтирет. Канализация тутумунун бузулушу бетон имараттарында дагы ушундай реакцияны жаратат жана 200 кыштын ичинде көпчүлүк асман тиреген имараттар кыйшайып кулап түшөт. Санкт-Петербург сыяктуу дарыялардын дельталарында курулган шаарларда акыры имараттар толугу менен жуулуп, куймаларга бетон чиптерине толот. Шаар четинде айыл аймактары жайыраак бузулат. Чатырлардагы тешиктер, көк, курт-кумурскалар, келемиштер, үй ээсинин бардык жалпы душмандары үйлөрдү ээлеп алышат. 75 жылдын ичинде үйлөрдүн тирөөчү стундарынын көпчүлүгү чирип, үйлөр урандыга айланып, жергиликтүү кемирүүчүлөр жана кескелдириктер жашай башташат. Адамдан кийинки дүйнөдө жергиликтүү жаңы мааниге ээ болот. Биздин шаарлар импорттолгон тургундарга толот. Лондон, Темза дарыясынын жээги калың бактарга көмүлүп, Нью-Йорктун көчөлөрүн Кытай аралдары толтурат. Чөгүп кеткен имараттардын топурактары менен бетон жердин кислоттуулугун төмөндөтүп, өсүмдүктөрдүн жаңы жашоосунун гүлдөшүнө жол ачат. Биологиялык ар түрдүүлүк жаныбарлар дүйнөсүнө дагы таасир этет. Жаныбарлар жергиликтүү жана импорттук өсүмдүктөрдүн көзөмөлдөнбөй жайылышына кошулуп, жаңы конуштарга тарашып, талкалана элек көпүрөлөрдү колдонушат. Биздин инфраструктура жаныбарлардын кээ бир түрлөрүн сактап калат. Калгандары өлүмгө дуушар болушат. Таракандар өзүнүн тропикалык климатында өнүгө беришет. Бирок биздин жылытуу тутумубуз болбосо, шаардык таракандар Уралдын 1-2 кыштоосунда тоңуп, өлүп калышы мүмкүн. Ушундай эле тагдыр үй жаныбарларынын көпчүлүгүн күтөт. Айрым учурларда гана чочко, ит, мышыктар тирүү калып калышы мүмкүн. Жарык электромагниттик ызычуунун азайтуусу, байланыш мунаралардын жана жогорку чыңалуудагы зымдардын жок болуусу менен миллиарддаган куштардын сакталып калуусуна таасир этет. Чиркейлер өзлөрүнүн сүйүктүү жасалма питомниктеринин биринде көбөйө беришет. Өсүмдүктөр жана жаныбарлар дүйнөсү өнүккөн сайын жердин климаты адамдардын миңдеген жылдар бою тийгизген таасиринин акырында калыбына келет. 35 000 жылдан кийин өсүмдүктөр жер жүзүнөн өнөр жай революциясынан калган акыркы коргоошун издерин жок кылышат жана 65 жылдан ашуун мезгилде CO2 деңгээли калыбына келет. Рушмор тоосундагы АКШ президенттеринин оюп түшүрүлгөн портреттери 7 миллион жылга чейин сакталышат. Биздин коло айкелдерибиздин химиялык курамы аларды 10 миллиондон ашуун жылдар бою таанымал кылып сактайт. Суу каптаган жерлерде курулган шаарлардын калдыктары акыры техно калдыктарга айланат. Акыры бул издер планетанын бетинен жок кылынат. Адамзат жер бетинде ар дайым эле жашап келген эмес, түбөлүккө да жашап калбайт. Бирок сиз дүйнөгө кандай болорун билип алсаңыз, биз жашап жаткан дүйнө жөнүндө көбүрөөк билип алсаңыздар болот.